4 жылдан бeri чоң өзгөрүүлөр болду деп айтсам туура болот. Себеби биз ошо башталышында биринчи жылдыгында 30 мүнөттүк радио журнал катары чыккан болсок, акырындык менен мына сайтыбызды жолго салып, кийин телени ачып, азыр биз гезити 1 жылдан өтүп калды. Андан кийин мына быйыл жакында эле медиа мектеп, жаш журналисттерди тарбиялоочу, универсалдуу журналист кылып тарбиялоочу медиа мектепти ачтык. Мына ушундай чоң өзгөрүүлөр болду. Ал эми контент жагынан ала турган болсок дагы жаңы берүүлөр, жаңы уктуруулар, жаңы идеялардын үстүндө көп иштеп атабыз. Азыр эми мына 2016 жылдан жаңы сезонго жаңы стратегияны кабыл алып, багытыбызды, өнүгүү багытыбызды дагы бир аз өзгөртүрдүк. Эми биз жалпы ушул максатты коюп алдык: инновация, команда, эркиндик, объективдүүлүк. Мына ушул 4 принцип негизинде өнүгөлү деп, заманбап журналистиканын тенденциясынан калбайлы деп, ошолордун агым менен бирдей эле баратабыз деген ойдомун. Ынтымак биз мына 2 жылдан бери медианын жаңы мультимедианы колдонуп, ошо мультимедиа боюнча окууларга барып, ошол эле мультимедиа боюнча өзүбүздүн кызматкерлерибизди үйрөтүп жатабыз. Мына 1 жылдан бери баардык эле журналисттерибиз ошо мультимедианы түшүнүп, мультимедиа принциптерин, негиздерин, кантип иштеш керек, мына ушул боюнча биз сайтка көптөгөн материалдарды чыгара баштадык. Мына ушул балким ушунун жардамында биздин сайтка кирген адамдардын саны көбөйүп атат. Анан жанагы 4 жылга кошумчалап кетсем, 4 жылда эмне өзгөрүүлөр болду? Мисалы, биринчи башталганда саналуу гана сотрудниктер болгон болсо, 20 жакта, азыр бизге кызматкерлерибиздин саны 60тан ашты. Бул вебинарды аябай жакшы долбоор деп эсептейм. Анткени ошол райондордо, Кыргызстандын булуң бурчтагы журналисттер заманбап ушул тенденциялардан артта калып калышы мүмкүн. Бул вебинардын жардамында мына ушундай өз билимин өркүндөтүүгө, жаңы практикаларды жасоого, жаңы медиадагы жаңы кандай десек, багыттарды билүүгө жардам берүүдө. Мисалы үчүн ошол мен вебинарымдагы мультимедиа сервистери жөнүндө болгон. Вебинар өткөндөн кийин уккандар, достор, кесиптештер, негизинде журналисттерден жакшы пикирлер алдым. Жеке өзүмө чалып деле айтып атышып, кат түрүндө эле жазышып атты. Мен оюмча ушул вебинарлар ошол дал ушул четтеги Кыргызстандын булуң бурчундагы журналисттердин билимин өркүндөтүүгө чоң өбөлгө түзөт. Биринчи өзгөрүүлөр жөнүндө айта турган болсок, мына жакында эле ушул программанын директору кызматына келдик. Бул ушул мезгилге чейин жүргүзөбүз ойдо бар болгон өзгөрүүлөрдү мына август айынан баштадык. Чынын айтканда, ошол идеялар баардыгы бир жерге камтылып, жаңы стратегия менен жаңы өзгөрүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бул биринчиден эле контенттен. Себеби азыр көрүүчүнүн тандоосу көп, көрүүчүнүн табити бир нерсе менен чектелбей жатат. Мына ошолорго көрүүчүгө, угарманга, окурманга ылайыктуу, кызыктуу контент даярдоо бул негизги медианын принциби болуш керек, негизги максаты болуш керек. Мына ушул контентти өзгөрүүгө чоң басым жасадык, өзгөрүштөр болуп жатат. Мына сентябрдын башынан жаңы программалар, жаңы контенттер эфирден кетти. Булар кеткенден кийин биз телефон чалуулар менен ошол социалдык тармактардан келген билдирүүлөргө таянсак, демек мыкты программалар болгондугун көрүп турабыз да. Аябай көп жакшы пикирлер келүүдө контент өзгөрүш боюнча. Ал эми мен өзүм эмнени дагы өзгөртөт элем. Бизде контент боюнча алганда ошол эле спорт тармагын биз жакында мына быйылкы жылдын орто ченинен баштап ошол федерация менен, Кыргызстан футбол федерациясы менен сүйлөшүп, биз спорттук иш-чараларды, Кыргызстан түштүгүндө спорттук иш-чараларды көрсөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Мисалы үчүн футболду көрсөтүп эле келатабыз. Мына ушул жаатта биз мен ойлойм спорттук жаңы программаларды
Анан дагы бир жаңы долбоор баштаган атабыз. Бул интеллектуал, жаштардын интеллектуал деңгээлин көтөрүүчү брейндинг. Ошондой программаларды көбөйтүш керек, жасаш керек деген ойдомун. Ынтымак менин өсүшүмө негизи журналист катары калыптанышыма, артыраптуу мультимедиалык журналист болууга, универсалдуу журналист болууга эң негизги факторлордун бири болду десем болот. Анткени ошол интернет уюштурган ынтымак, биргеликте уюштурган семинарлар, тренингдер ошол чыгармачылык жактан өнүгүүгө жол ачты. Семинар, тренингдер деп эсептейм мен, менимче ушулар